Assalamu алейкум, урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биздин кыргыз курамабыз өзүнүн кезектеги оюнун өткөрдү. Оюн дегенде бул Түндүк Корея менен болуп өткөн оюн. Бул оюн деген 2026-жылы өтө турган дүйнө чемпионатына тандабал оюндары болчу. Жана Түндүк Кореянын үстүнөн 1-0 эсебинде жеңишке жетишти кыргыз курама командасы. Ошону менен өзүбүздүн тайпабызда 6-орунда келе жатканбыз. Жана бул жеңиштен кийин 5-орунду камсыздадык. Түндүк Кореяны артта калтырдык. 1-0 менен жеңишке жетиштик. Аны баарыңар да билесиңер. Жана ошону менен чогуу эле биз 3 упай алдык. 3 упай алып, Түндүк Кореядан 1 упайга алдыга чыгып, алардан озуп кеттик мындайча айтканда. Достор, эң жогорку коэффициент жана эң чоң утуш футбол эмоцияларынын башкы демөөрчүсү 1xbet букмекердик компаниясы экенин эскертем. Ылдый жактагы шилтемени басып, экрандагы промокод менен катталыңыз жана биринчи депозитиңизге 35 000 сомго чейин бонус алыңыз. Сүйүктүү командаңызды тандап, 1xbet букмекердик кеңсеси менен негизги спорттун түрүнө көз салыңыз. Биздин командабыз утту 1-0 менен. Бирок эгерде биз статистиканы карай келсек, статистика боюнча биздин командабыз жеңилди. Топкоээлик кылуу Түндүк Корея курама командасы 61%, ал эми биздин командабыз болсо 39%. Жалпы соккулардын саны болсо Түндүк Корея биздин дарбазабызга 15 сокку узаткан, ал эми биздин курамабыз болсо Түндүк Кореянын дарбазасына 9 гана сокку узаткан. Биздин курамабыздын коргоочулары 4 соккуну токтотушкан, ал эми Түндүк Кореянын коргоочулары 6 соккуну токтотушкан. Түндүк Кореянын пайдасына 8 бурчтан көтөрүп берүү берилген, ал эми биздин курамабызга болсо 3 гана бурчтан көтөрүп берүү берилген. Эки кураманын тең дарбазачылары 2ден сейф жасашкан. Ал эми эреже бузуулардын саны биздин курамабыздыкы 24, ал эми Түндүк Кореяныкы 22. Пас алмашуулардын саны биздин курамабыз 324, Түндүк Корея 498. Ийгиликтүү көтөрүп берүүлөр. Биздин курамабыз 2 көтөрүп берүү жасай алган ийгиликтүү, ал эми Түндүк Корея курама командасы жакшылап 19 көтөрүп берүү. Мен айтып кеткен ар бир пункт боюнча биздин курамабыз артта. Эч бир Түндүк Кореядан преимущество деп коет го орусча, артыкчылыгы жок. Жана бул нерсе биздин кийинки оюндарыбызга аябай терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Биз өзүбүздүн үйүбүздө, өзүбүздүн стадионубузда ушундай оюн өткөрсөк, анда кийинки оюндарды билбейм. Жана Тамерлан Козубаев жөнүндө. Мурунку оюнда Катар менен болгон оюнда Тамерлан Козубаев автогол киргизип алган болчу өзүбүздүн дарбазабызга. Жана мен мурунку видеолордо айткан элем. Алдыда боло турган Түндүк Корея менен боло турган оюнга Тамерлан Козубаев чыкпай калышы мүмкүн. Анткени ал автогол киргизип алгандан кийин жана анча анын дарегине жаман сөздөр жазылгандан кийин ага ойнош бир аз кыйын болот деп. Ошондой эле болуп чыкты. Мен ойлогон болчумун, то есть айткан болчумун видеомдо. Тамерлан Козубаевдин ордуна Христиан Браузман чыгат болуш керек деп. Ошондой эле болду жана дал ошол Христиан Браузман бир голду киргизип биздин курамабыздын жеңишине чоң жардам берди. Андан кийинки нерсе бул мисалы мен азыр статистика жактан биз жеңилдик деп айтып атпаймынбы? Ушул нерсени уккандан кийин көңүл жиниңер келишиңер мүмкүн. Биздин курамабыз слабый, бизге деген Мирлан Мурзаев керек, бизге Криштиану Роналду керек, бизге деген тиги Тони Кросс керек, анан бизге деген тиги Зинедин Зидан керек депчи. Ушинтип жазышыңар мүмкүн, ойлошуңар мүмкүн ичиңерден. Силерге мындай бир нерсени айтып кетейин. Мен ошол жерде стадиондо болгон киши катарычы, ошол нерсени өз көзүм менен көргөн киши катары. Түндүк Кореянын дарбазасы тарабында мен туруп калдым. Ал жерде болсо биздин курамабыз гол киргизгенден кийин 10-мүнөттө эле гол киргизди го. Ошондон кийин эле Түндүк Кореянын оюнчуларын башкы машыктыруучу даярдап баштады алмашууга, то есть разминкага чыгарды. Анан ал жерде деген алардын ошол футболчуларды физикалык жактан оюндун алдында разминка кылып, багы денелерин жибитип даярдай турган физикалык тренер бар экен, физикалык жактан даярдаган тренери. Ал болсо колун аркага алып, оюнду карап эле турат, мындай оюнчулардын жанында бир 3-4 футболчу бул жакта багы даярданып атышат, разминка кылып, оюнга чыккангачы. Мындай эле турат алардын тренери. Андан кийин болсо биздин оюнчуларыбыз экинчи таймда гана алмашууга даярданып, денелерин жибитип башташты. Аны менен чогуу эле ошол биздин курамабыздын физикалык жактан даярдаган тренери кошо чыкты.
алар дагы ошентип денесин жибиткенге ойын алдында. Курамабыздын ошол физикалык жактан даярдаган тренери ар бир оюнчуну давай кыл, токтобойбуз деп мындай мотивация берип, ал кадимкидей профессионал экени көрүнүп турат. Бирок ошондой болгон күндө деле эмнегедир биздин футболчуларыбыз Корея курама командасынан алсыз деп айтыш аябай мага оор болуп атат. Корея курама командасынан күчтүү эмес деп айтсам туура болот керек. Андан кийинки айта турган нерсе бул күйөрмандар. Мурунку оюндарда биздин курамабыздын оюну болгондо билеттер 1200 сомдон ашчу эмес. 1500 сомдук билеттер бул жанагы VIP месталардагы билеттер болчу. Анын үстүнө өлгөнгө көмгөн деп коет го. Ошондой болуп, погода дагы, аба ырайы дагы бузулуп, суук болуп, жайбы жабайбы дегендей кылып адамды мындай күмөн санаттырып койду. Ошонун жыйынтыгы менен мурда деген биздин стадионубузга эң аз дегенде 12.000 киши чогулса, эң көп дегени 14.000ге жакын киши чогулчу. Бул оюнда деген болгону 9.000 киши чогулду. Бул эмнеден кабар берет? Менин оюмча бул биринчи орунда билеттен. Биз сентябрдын башында Алматыга Казакстан Норвегиянын оюнуна барганда, ал жерде деген Лига наций, Европанын оюну, Норвегия, жылдыздар Европадагы. Ошол оюнчулар келгенде билетти биз 700 сомдон сатып алган болчубуз. Теңгеге которгондо 4000 теңге болот экен, акыры сомго которгондо 700 сом болот экен. Ошол казактардын сайтынан сатып алгандачы. Улуттар лигасынын оюну 700 сом болуп атат. А бул жакта болсо биздин оюнубуз 1500 сом болуп атат. 2 эсеге кымбат. Биздики деле маанилүү оюн, ооба түшүнөм. Бирок кандай болгондо деле тиги жакта менин оюмча наоборот ошол жакта улуттар лиганын оюну, ошол жакта баягы Европанын жылдыздары келген жерде оюн кымбатыраак болуш керек деп ойлойм менин оюмча. А бизде болсо бир аз эми 1000 сом болсо дагы мейли эле, бирок 1500 аябай эле кымбат болгондуктан мынакей бизге 9000 гана киши чогулду. Мурунку оюндардан айырмаланып, кадимкидей бир жакта трибунабыздын эки чети бош калды. А тиги наркы южный трибунаны айтпай эле коелу. Ал жак эч качан толгон эмес, ал жак аяка адамдар отурган эмес. Жалпысынан ошол туугандар. Кандай болсо дагы биздин курамабыз кийинки оюндарда жакшы, ийгиликтүү оюндарды көрсөтөт деп биз үмүт кылабыз, тилейбиз дегендей. Ушуну менен видеобуз аягына келип жетти. Видеону аягына чейин көргөнүңөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз жана кийинки видеолордон жолугушканча жакшы туруңар.